Бул дагы эми үй бүлөлүк маселе. Албетте урушуп, жакшы сөз айтып тарбиялаганга акы бар, бирок канчалык деңгээлде эми ошол үйдөгү мамилеге жараша кылсын да. Мисалы эми кээ бир үйдө чыр салышы ыктымал, бул келин келип эле эмнеге кайнелерин уруп атат, сабап атат деп башкача түшүнүп калышы ыктымал. Ошондой эгерде кайненеси эчтеке деген болсо же башкалары мейли өзүң билгендей туура жол менен тарбия бере бер деп тарбия көрсөт деген болсо, ошондой кылса болот. Анан мисалы тарбия берем деп ошонун аркасынан дагы бир чоң проблеманы ачып алып, үйдөн уруш чыгаргандын эмне пайдасы бар? Ошондуктан ушундай пайда зыянга карап туруп анан мамиле кылыш керек. Албетте эми буга жеткирбей эле, эгерде жакшы сөз пайда бере турган болсо, кол көтөрүп эле тийгизбей эле тарбиялаганга эмне жетсин? Эгерде ага да болбой аткан болсо, жанагындай эреже менен кылсын. Биринчиден аракет кылып көрсүн, өзүнүн кайненесине айтабы же башка туугандарына айтабы, ушундай кээ укпай атат, сөз укпай атат деп алар тарбия көрсөтсүн. Ошол кандай жол менен тарбия келе турган болсо, ошону колдонууга аракет кылсын. Анан эгерде такыр эле болбой калды, кичине урушуп, кичине кол көтөрүп коюш керек дегенде, жанагындай пайда зыянын карасын. Эгерде ошону кол көтөрүп, андан да чоң зыян келе турган болсо, анда мындай кадамга барбаш керек. Аллаху алам.